Жээнбековдор ушунчалык эле падыша болуп калды бул жерде. Кимдерден коркуп атасыңар? Атаңнан да коркпойсуң, энеңнен да коркпойсуң, бирок Жээнбековдерден коркот экенсиң. Мына ол маскарачылык, суу жүрөктүк. Өрмөлөп жүрүп жуугунду ичип өлгөнчө тике туруп өлбөйсүңбү кыргыз? Азыр мына жерде бир суроо бердиле. Дайым жеңишке жетишебиз, артка кайтпайбызбы деп. Мен өткөндө сиздерге жарыя кылдым. Бул сапар жаңыланууну каалаган эл, эрки бекем эл, адилеттүүлүктү көксөгөн эл кандай чечим кабыл алсаңыздар, мен биринчи катарыңыздарда турам. Мен убада берем сиздерге. Жетишет. Биз маданияттуу болуп келдик 10 жыл. Биз мыйзамды бекем сактап келдик 10 жыл. Эми мындан ары карай, эгер бийлик мыйзамды бузса, бийлик адилетсиз жолго барса, элге кайрылам. Эл кандай чечим кабыл алсаңар, силер менен бирге болом мен. Ай, оңолбодук биз. Оңолбодук. Уят деген нерсе калбады бизде. Мына карачы. Мына ол эмненин белгиси билесиздерби? Айвандыктын белгиси. Мына иттиктин белгиси. Мына ол акылсыздыктын белгиси. Мен сенин уятыңа, мен сенин шоруңа туулганмын дейт. Туурар деп атат. 90-жылы президенттик шайлоо болуп калганда Абсамат Масалич бүгүнкү айвандардай болуп чакырып, колу бутун бурап, себеп 350 депутаттын 99% коммунисттер эле. Болуп алса болот эле. Болот эле. Бул киши ушул же байлыкка, же бийликке өтө берилип кеткен эмес. Кыргыз качан эсибизге келебиз? Качан ойлонобуз? Муну ол маданият үйү кимдин атында? Рыспы Абдыкадыровду тирүү кезинде бир кесе чай берип сыйладыңбы кыргыз? Тепкилеп жүрүп өлтүрдүң. Мына ушу киши 50 жылдыгын өткөрүп атканда Бишкекте бүтүндөй оркестрлер ушу кишини ырнырдайт эле. Ушу кишинин чыгармаларын ойнойт эле. Ушу киши акырын барып телекомпаниянын оркестрин сураса, ушу кишиге бербей койгон кыргыз. Сенин тоюңа оркестр барбайт деген кыргыз. Качан ойгоносуң кыргыз? Качан киши болосуң айланайын садага? Качан башкага тең болгон эл болосуң? Качанга чейин мыктыларыңды тээп жүрүп өлтүрөсүң? Качанга чейин уча турган шуңкарларыңдын канатын кайрасың кыргыз? Жээнбековдор ушунчалык эле падыша болуп калдыбы бул жерде? Кимдерден коркуп атасыңар? Атаңнан да коркпойсуң, энеңнен да коркпойсуң, бирок Жээнбековдерден коркот экенсиң. Мына ол маскарачылык, суу жүрөктүк. Өрмөлөп жүрүп жуугунду ичип өлгөнчө тике туруп өлбөйсүңбү кыргыз? Намысың кайда сен? Неге чыга албайсың? Чөнтөгүңө 1000 сом салып алгансың. Кече бир азамат айтыптыр, эгерде мен силерди карабасам өлүп калмак элеңер деп. Уялбайлы байланайындар. Бир намыска келбейлиби? Мына ошол светтерин өчүрүп, анан биз жетелеп, шамчырак жагып алып, ал кезде телефон да жок эле. Ушундай болуп алып чыгып, сиздин үйүңүзгө бардык билебиз. Ошо кишинин үйүнө барып, бир кеседен шорпо ичип алып кеткенбиз айланайын кыргызым. А киши кеткенден кийин кылымда бир келчү инсан эле деп какшаган кыргыз айланайын, шору бар кыргыз. А кылымда бир келчү инсан болсо, ошол күнү келип сыйлап албай билең кыргыз? Колуңа көтөрүп албай билең? Ошол Эгембердиевди ушу жерден сүйрөп чыкпай билең? Ошо кишиге жакпаган чырагыңды каяка жагасың? Азыр мүрзөлөргө чейин жагып коюп атат ошол чыракты. Kuş gelsin Karagılca. Kuş haklısın. Biz gelip bu şehirde Kırgızstan'da kötörem, Kırgızstan'dın bardaklı jigiti olam degenlerdi bari ele koldoyuz. Özüңdүн planın ayt, kanday programmaң бар ушуну ayt. Мына иттер дедің, ошолордун арасында биз дагы барбыз. Карагылжанын өзүнө келип алып, Карагылжаларды иттер десең,
Seni kim жақсы көреді? Ece. Gavim kütele, Ece. gavim kütele, turup sen şunu menen 7-ci jolga gelip atasың. Biz 6 jolu seni şayladık. Oşonda 5 yıldan bolganda 30 yıl deputat boldun. Adakan, sen bir jolu bizdin astыбызга geldin mi? Geçeki koy doğrusu baştalganda. Mına Kazakistan senin kayın jurtun bolat eken. 100 kavun alıp gelip 10 kilodan bölgönüngde anan oşoğa 2 kilodan makron, 2 kilodan şakar, 2 litreden may koşup durup versen 100 kavunun 500 adamdın doğuşunu alat ile. Bizde dağı jürek var ükam. Seni şaylap жүргөнбүз. Каралжалыктарга келип. Ya. Эне кылбадың. Bir жолу. Emi dayardalağı başka oluğu içkeni aş bolsun bu eceme dağı. Alganı da aş bolsun. Biz hiç yaman görmeyiz sandaylardı. Al eleksiz mi? Al elekmiz buna. Sen ben oşa atayın geldim. Bu ecem dağı tiriçilik dep jüröt. Tirişilik. Bala çaka bagam dep jüröt. Emi Tirişiligim Kudayga şükür yetişti meniki. Yemi mınday kılalar. Bana 8.000 pensiya çekte koygan, oşol jeder özüme. Birinciden Men batrenemin, men süйлөшкө акым бар. Baytan beri Kırgızbaydı jamalat gördüm. Hem itler de atası, oşo itler bütün Kırgızstan'da. 30 yıldan beri de Öğretmen var. Prezident Ot- Karakulca'dan Vurdu ki baldan. Kaça kadar çıkaralım gerek. Kaça kadar. Men süйлөгөн деп келdim. Men 30 yıldan beri de men seni şaylap gelem deyt. Allah'a min jolu şükür. Allah'a min jolu şükür. Men uşul Karakulcadan kandidaturamды bir de jolu koygan emesmin. Ben Karakulcadan şaylangan emesmin deputat bolup. Bирок Karakulcaga kanda uçur bolbosun uşul жерге kelip жүрgөнümdü bular bilbese el bilet. El bilbese jaratkan Allah'tın özü bilet. Mına uşul. Ekinçiden ben 3 jolu deputat bolup şaylandım. Üçöğünde teң Özgön şaylıq okrugundan kettim. Bu ecem maga hiç doğuş bir algan emes, berүүгө mümkün de emes эле. Rıspay akege orkestrdi бербей койгон Karakulca эмес, biz Kırgız mamleketini aytып атабыз. Kırgız бийлигин aytып атабыз. Светте өчүргөн siz эмес, акимди aytып атабыз. Шайланганда бюллетендерди өзгөрткөн siz эмес, Борбордук шайлоо комиссиясын aytып атабыз. Бирок söz yeğesin tavat. Söz yeğesin tavat. Anan it ekensin emez, başkasında aytıp gelgemiz aytı veriyoruz. Eceke, muna jerde kaynakalarınız otursa gerek, kaynakalarınız, je kayneceleriniz. Hem toktomçu. Toktomçu. Sen birinci Kırgızbaydan başlap atasың, itekeni bizdin. Toktomçu. Жалгыз ушу Каракулча районунан чыккан bir Kırgızbay. Mına qarаңыз, mına uşul ejemdi КТР'ga işletiş gerek eкен da. Bayağı Şıkayip degen var ele, Koçkorup degenler var ele. Men Kırgızbayga asılbay Kırgızbaydı götürüp otam. Men Masaliyipti götürüp otam. Biz hiç kaçan jeke kişinin kerp başına şek dizdirgen emesmiz. Men Askar Akayevichti 14 yıl sındap жүрдüm. Бирок ayttım. Mıktı akademik, mıktı okmuştu, mıktı kuyov, mıktı ata. Bирок mamleket jetekçisi katarında jarabайт деп aytıp жүрдüm. Özü intervyusunda aytıptır. Kim Adakan Madumarov был прав деп жазыптыр. Kurmanbek Salihичке ne деген сын pikirlerde ayttım. Jaman göründük, kettik, çıktık. 2009 yılı. Mana hazır bardık jerde karasanız, dostları barıp katışağı, başkası barıp katışağı, en tuğra sözlerde aytkan oşo kişi olgun деп aytıp yürüdük. Biz Masaliyev, Madumarov. Eköөнү bir kişi katarında görsöңүздөр болот. Азыр Исхак Капсаматович айтып кетти, жогору жакта жолугушуу болду деп. Ушул жолугушуу көп нерсеге баягы ойго түртүп атат да. Бул не деген алсыздык? Бул не деген акылсыздык? Бул не деген кыргыз касиетинен кайткандык? Алыстан киши келгенде кош келиңиздер деп тосуп алат эле. Азыр ушундай пайда болуп калыптыр, 4-5 аялды табат экен. Çöntökö salat eken, anан алдын көздөй айдап коет экен. Өзү сыртта машинанын ичинде карап, терезесин түшүрүп алып карап турат экен.
Алар канчалык деңгээлде биздин акчаны актайт деп. Биздин касиет ушундай болуп калыптыр. Аны менен биздин кадрыбызга шек келтире албайт. Аны азыр мына телефон кармап отурган азаматтардын баары блогер, түз эфирде бүт Кыргызстан эмес дүйнө көрүп атат. Не деген атак, не деген насакка кылабыз? Коррупцияны мен жок кылам, мен тазамын деп келген жакында теледен сүйлөдү дейт. 3 жылдан бери күрөшүп жатам. 24-жылга коррупция менен күрөшүүнүн иштеп чыктым дейт. Коррупция менен канча жыл күрөшүш керек? Жээнбековдун мөөнөтү бүткөнчө күрөшүп бүтө алабы дейт. Истанов деген мырза жазыптыр. Коррупция менен күрөшүүнүн кереги жок. Sen öz напсың менен күрөшсөң, мамлекеттин жетекчиси катары, коррупция ошол замат өлөт. Sen токтоткун, баары токтойт. Кандай дейсиңер? Өткөндө айтпадыбы? Баткенге дейт, аткезчилик жол менен дейт, контрабанда менен. Кимдер май ташып атканын биз билебиз дейт. Siz bilseniz ошону токтот деп койбойсузбу? Кандай дейсиз? Мен айтышым керек баны. Мындай бир логика болуш керек да. Эгер билген нерсе болсо токтотуш керек. Токтото албайсыңбы, демек ошого шериксиң. Шерик эмессиңби, анда кама. Кандай дейсиз? Үч эле сөз. Аны күрөшүүнүн кереги жок. Ага найза, кылыч, курал, калкан көтөрүп алып ат менен чабыштын кереги жок да. Кабинетте отуруп токтот деп кой, токтойт. Токтобосо кама.